Бүгін 24 апрелде Ош шарындагы Бабур атындагы Өзбек академиялык драма театрынын реконструкция болгондон кийинки расмий ачылуу аземи орун алды. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Кайрат Иманалиев, Өзбекстан Республикасынын маданият жана туризм министри Азатбек Назарбеков, президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жаантаев, Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов жана эки өлкөнүн маданият кызматкерлери катышты. Ушул жаңы театрды бизге чын жүрөктөн белек кылып берген бир туган жалпы Өзбекстан элине халк башчысы урматтуу Шавкат Миромонович Мирзиёевке, жалпы Өзбекстан өкмөтүнө, биз Кыргызстан өкмөтү дагы, эли дагы, ушул жерде тургундары дагы чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге рахмат. Bugungi kecha shu qadar ulug' kechaki, mana shu ikkita xalq uchun meni faxrlanadigan joyim, har doim xalqlarni birlashtiradigan narsa bu san'at ekanligi yana bir karra isbotini bugun ko'rsatyapti. Madaniyat, san'at doim xalqlarni birdek, bir mushtdek ushlab turadigan, bog'lab turadigan, bir-biriga mehrini, muhabbatini oshiradigan Бул күнү манасчылар, акындар, ырчы чоорчулар бир аянтчага чогулуп келген конокторго жагымдуу маанай тартуулашты. Бир саатка созулган концертте кыргыз-өзбек достугун даңазалаган ырлар жаңырды. Иш-чарада министрлер кабинетинин, жогорку кеңештин, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн атынан Өзбекстан Республикасынын маданият жана туризм министри Азатбек Назарбековго сыйлуу белектер тапшырылды. Мындан сырткары театрдын курулуш иштерине салым кошкондор, театр жамааты да куру кол калган жок. Ошол эле учурда Бабур театрынын 100 жылдыгын урматына театрдын кызматкерлери Түрксой эл аралык уюмунун медалдары менен сыйланышты. Çegaralarımız açıldı. Bugün bizim yüreğimiz açıldı. Bugün bizim kalbimiz açıldı. Oşul kalbimiz açılganda ona canlı tiyatrdan, Kutlu tiyatrdan canlı imarat açıldı. Bu demek biz Kırgız eli dağı, Türk eli dağı, Özbek eli dağı, bari Türk dünyasının bir tamarımız, Türk atanın baldarımız. Bizde bölüşe durgan hiç nerse yok. Bizde birige durgan köp nerse var. Oşonun biri en başlı tamırı bu madaniyat. Бабур театры 100 жылдыгына карата капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Ремонт иштерин толугу менен Өзбекстан каржылады. Мындай чечим президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон расмий иш сапарынын алкагында кабыл алынганы маалым. Мына ушул бүгүнкү күндөгү Бабурдун атын алып жүргөн Ош мамлекеттик академиялык Өзбек музыкалык драма театры байсалдуу жана даңктуу жолду басып өткөн. Мына ушул театрыбыздын имараты толугу менен реконструкциядан эки өлкөнүн президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун, урматтуу Шавкат Миромонович Мирзиёевдин демилгеси менен мына биздин маданият ишмерлерине тартууланып отурат. Кыргыз-өзбек достугунун данакери болгон Бабур театры Орто Азиядагы эң байыркы театр болуп саналат. Театр 1918-жылы түзүлгөн. 1992-жылы өзбек акыны Бабурдун ысымына өзгөртүлгөн. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ош шары.